Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина кейс каналы Ош шаарында Ошуна базарына видео тартууну улантууда. Да бир эсиме келип кетип атат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин видео архивке кирип, былтыркы ушул кездеги ушундай унаа абалын көрсөңүздөр салыштырып болбойт. Өтө чоң өзгөрүү, аябай жакшы өзгөрүүлөр бар. Билесиздер, мурда ушул эле айлана секторда былтыры Портер, Матис, ошол эле Спринтер, оор жүк ташуучу унаалар турат эле. Баягындай Таштак, Ылайка болгон жерлер. Эми караңыздар, базардын кандай өзгөргөнүн. Бардык жериңиздерде мынакей кара асфальт, жарыктандыруу сонун тегиз павильон, жашыл зоналар менен заманбап аябай кооз болуп өзгөрдү десем адашпаймын. Бүгүн 2 ноябрь 2025 жыл. Бул видеодо сиздерге ушул Портер унааларын көрсөтөйүн. Портерди жакшы көрдүңүздөр. Өткөндө аптада эң көп көрүүлөр делеген ушундай Портер унаалары болду. Сиздер көп көрө берсеңиздер, биз сиздерге көп үзгүлтүксүз тез чыгарып турабыз. Көп убакыт машина канча болуп атат? Ушундан баштай берели. 1 миллион 200 миң сом. Ишке даяр Портер 2 2019 JK Motor Club коргоочу дугасы алдыңкы бамперинде. Нарашка, мындай сандыкчасы, багажниги кабинанын үстүндө бар. 3 жылууту тең бар мына. Күзгүлөрүндө, айдоочунун отурушунда жана рулдун өзүндө. Рулу заводской кожа, бирок мульти баскычтары жок экен. Ушундай Портер. Албетте басты акталган Портерлерге көбүнчөсү токтолобуз. Ушул Портерди сурап көрөлүчү. Портер канча деп атасыңар? Силерденби? 1 миллион 350 миң сом. 2022. Жол чыйын ичинде жүрүү, радары бар, ошол эле дугасы бар. Хром мындай накладкалар, дворниктеринде, ошо күзгүлөрүндө. Портер. Так, салонун көрсөтүп коеюн. Так, менюга кире турган баскычтары бар. Күзгүлөрүндө жылууту бар, бирок комплектация бир аз жөнөкөй экен, жөнөкөй эле. Ушундай. 22 4-ай экен. Kia Bongo 3, заводской газда. Мынакей ошол баллонду турат бул жакта заправка кылып турган. Күзгүлөрүндө повторитель поворота, радары бар, 93 миң километр чуркаган, 2020, родная краска, анан коргоочу дугасы бар. Мынакей салону да жакшы, мындай күрөң түстө. Круиз контролю бар, мульти баскычтары, автофар, электро күзгүлөр. Айдоочунун отурушунда жылуутуу жана желдетүү бар, рулдун жылуутуусу, бир аймактуу климат жакшы, мына авто функциясы бар. Бул уже климат контроль деп коет, ошонусу менен. Ошо антизанос, ушундай комплектациясы жакшы. Акчасы канча болду? 15 миң доллар экен. Электромобиль экен да, Kia Bongo 3-түн. Акчасы канча болуп атат? 15 миң доллар. Мына электромобилин мен Портерди көрөт элем, бирок Kia Bongoну көрө элек элем. Мына электромобили бар экен. Сырткы көрүнүшү ушундай. Радары 2020, бир кубаттоо менен 330 километр жүрөт. Бул жакта ошол батареялар окшойт анда. Салону дагы электромобилде өз негизи опциялары жакшы болот. Мына круиз контроль, добуш менен башкаруу, мульти руль, бир аймактуу климат, азыркыдай эле көрсөткөндөгүдөй, бирок дагы өзгөчөлүгү андан дагы. Мына карап атасыздар, электроручник, автохолд, анан драйв мод. Драйв мод дегенде жакшы функциясынын бири. Бул спорт, эко, норма режимдерге которуу
баскычы 111.383 километр чуркаган. Мынакей вин кодунда көрүп алыңыздар. Электромобиль дагы өзү негизи азыр актуалдуу болуп баратат. Бензин көрүп атасыздар, дизелдер кымбаттаган сайын. Иштетсеңиздер деле болот. Эми баягы жер үй барлар аябай жакшы. Үйдөн эле зарядтап дегендей кубаттап. Анан да bir Porter 2 2020 1.110.000 сом тенти бар. Тенти дагы бийигирээк экен. Бийигирээк. Бул лимузин эмеспи? Лимузин окшойт. Бул лимузин окшойт, а? Porter 2 лимузинден экен. Узунураак болот. Азыр да жакшыраак көрсөтүп берейин. Лимузинде планшет монитор коюлган. Мынакей айдоочунун отурушунда жылытуу, желдетүү бар, рулдун жылытуусу бар. Руль заводской кожада. Так, не узундугу деген мынакей бортту караңыздар. Бул өзү так жөнөкөйдөн бир 50-40 сантиметр узун болот. Узун экен. Спальный да бар айтмакчы. Спальный бар. Ушундай тенттен менен. Porter көрсөтө кеттик. Дагы бир шарттардын бири караңыздар, бул жакта унаа жуучу жай дагы ачылган. Ал ошол Европа секторунда дагы, бул жакта Корей секторунда дагы бар. Жакшы, сонун өзгөрүүлөр бар. Аллага шүгүр. Porter'di sırayla Porter 2 2019. Akçası kança oldu? 1.100.000 сом eкен бул дагы. Бул жакта да басы жазылган Porter. Porter 2'nin электромобили. Электромобили 2022 1 milyon так 380.000 сом eкен, ha? Bir zaryat menен kança жүрүп атат? 300, ha? Жакшы, 300. Батареялары жакшы элеби? Ооба. Мында комплектациясы эми электромобиль болгон үчүн жакшы. Мына заводской жеп койдуңар. Заводской экен, а? Заводской сонуш. Широкийден экен мына. Широкийден мына жакшы көрүнөт буларчы. Булардын графикасы да жакшы. Караңыздар, жакшы. 1.380.000 сом. Да bir Porter 2 2022 Kyobi Motors дугасы, радары, видео регистраторы да бар. Пион деген аталыштагы 22 дедик, $14.800. Эсинин байланыш номери. $4.800. Бутканда көрсөтүп койбойму? Издеп калгандар болот, туш керек. Porter 2 будка 2023 муздаткычы менен кошо. Силерден эмеспи? Акчасы канча болду? 1.600.000 сом. Бардыгы иштейт, а? Бардыгы иштейт. Жакшы. Так, Porter 2'лер боюнча жакшы эле маалымат болду деп ойлойм. Эми Porter 1 катары жакка өтөлү. Кырындан өтө берели. Бул жак атайын ушу Porter менен ушул Labo экен. Labo болгон кошумча дагы чоң. Мындай ачып беришти, караң. Porter'лерде кенен кесир иретим менен мындай туруп калган. Жакшы. Аябай Porter'лер дейт. Караңыздар. Катар менен эле турушат. Так, Porter 1. Porter 1 канча болуп атат акчасы? Акчасын жазышпайт бирок. Булардан эмес экен. Мында туруп акчасын жазышпайт да. Басы такталгандан сурай берет. Басы канча болуп атат? Жазып койдур, а мына, жазып койгон. 1997 545.000 сом. Ушул Porter 1. Нарашка спальные бар. Так. Бул Porter 1. 2002
Свежий перегон екен. 900 000 сом. Портер 1. Бұл портер қанша болып атады? 700 000. 2000 жылы шығарылған. Дуга, багажник, нарашка бар. Ішке даяр авалда мына. Домашние пирожки есть. Так, қанан. С капустой пирожки. Бұл портер қанша болып атады екен? Свежий екен, а? Свежий перегон 1 миллион сом. Бұл да ішке даяр авалда, мына нарашка, багажник бар. $1 миллион сом дейді. Бұл 800 000 сом екен, ұшыл ақ портер. Bir нарашкаға рұқсат қағазы бар екен. Ішке даяр авалдағылар көрсетіп отырмын. Бұл 790 000 сом екен. Бұл портер 1 2003 790 000 сом. Бұл жақты сұрап көрелі. Ақшасы қанша болды? 700 000 сом. 2001. Бұл чо? Bu 600 000 сом. 1999. Нарашка бортының ішінде жейіліп тұрады. Дуга, багажник бар. Рұқсат қағазы бар дейді. Портер 2 126 CRDI 2008 850 000 сом. Bir портер 1 2000 жылы шығарылған 680 000 сом. В принципе, бұл деле жақсы екен. Басына көрініші жақсылап дейм. 680 000 дейді. Так, еме мұға портерді сұрайлы болды. 2003 басы қанша oldu? 750 000 сом. Дыйқан оқшайсыңар, өзің өрткілі, Мұндай қолғын авалдағыдайлы көрініп тұрады. Краскалап, жасап, полировкалап отырған месеген. Так, 2002 портер 1 деген ақшасы қанша oldu? 750 000 сом кеме бар дейді. Уақыт бар, портерлерді жақсы көріп отырсыздар, сіздерге де көбірек тартамыз. Уақыт бөліп 2001 550 000 сом ушул портер. Нарашка өзі негізі қойылған мескен, бұға? Бар ба? Тештері бар екен оға. Нарашкасы жоқ екен азыр. Шында авалды екен. Портер 2 интеркулер 2010 740 000 сом. Портер 1 750 000 сом. Азамат жегет шындай бағасын алдын ала айтып жатады. Бірақ немесін жазып теле қойырсаң жақсы болады да, бағасын деле. Родная краска деп атат. Бұл портер 1 2002. Ақшасы қанша oldu? Ақшасы 770 000 сом. Интеркулерді қанша деп атасыздар? Интеркулер satıldı. Сатылды? Сатылып кетті. Қанша сатылды анда? 705 000. Жақсы, насип болсын алған адамға. 705 000 сомға. Мына реалды бағасындағы уғы алдыңыздар. Бұл жерде портер 1 будка мұздатқычы менен 2012 қош дөңгөлекті емес. 2012 деген кешіресіз. 2012 екен бұл. 600 000 сом. 600 000. Бұл жерде портер 1 2002 750 000 сом. Бұл портер қанша oldu? 750 000 сом. Азырқы ушул 2 портер bir адамға қарашлы екен. Көрінішті. Родная краска дейді. Бұл жақта басы жабылып тұрған портер 1, нарашкасы жоқ.
Бирок тешикчелери бар экен. 680 миң сом 2000 жылы чыгарылган. Караңыздар. Канчада атат экен Портер? 750 миң сом. 2001. Калган портерлер да ушунча болду. Эми белгиленген убакыт бүтүп калды бизге да. Кийинки башка унааларда, башка темадагы унааларда тартышыбыз керек. Машина KG'ге жарнама берем деген көрүүчүлөрүбүзгө биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118.